Түтүн каптаган калаа чыгармачыл адамдарды дагы кайдыгер калтырган жок. 17 январда Бишкек шаарындагы Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде Бишкек шаарынын мэриясынын демилгеси менен Юнисон групп тарабынан биргеликте түтүн аталышындагы иш-чара болуп өттү. Анда Бишкек шаарын каптаган ыш тууралуу тасма көрсөтүлүп, Шайлообек Жекшиевдин эмгегине таандык 100гө жакын сүрөттөр көргөзмөгө коюлду. Ал сүрөттөрү аркылуу учурдагы көйгөйдү көрсөтүп, келечек муунду өлкөнүн экологиясын сактоого үндөп кетет. Түтүн бул өзүңөр билесиңер, азыр бүт дүйнө боюнча чоң маселе болуп атат, экология деген. Биздин шаар өзүңөр да билесиңер, ошол жактан орусча айтканда лидирующий позиция бизде да. Биз азыр мен чоң переживанием ошол. Чын айтканда, балдарды кичинекей кезинен ясельный группадан баштап ушу экология жөнүндө үйрөтүш керек аларга. Бул өзүнчө чоң философия да. Ошон өзүңдү өзүң ушундай таза алып жүрбөсөңөр, тегерегин баары деле кирдеп, анан өзүң дагы ошонун ичинен тосокко түшөсүңөр да, Ошон үчүн даже мындай орусча айтканда, не только новорожденные дети, да, но и дети, которые только зачатые, они должны получать эту информацию. То есть вы должны ходить по выставкам, слушать там серьезную музыку и думать об этом постоянно. Это все время отражается, как наследственный генетический жагынан да келет да. Анан качан биз ошону билсек, ошого жетсек, анда баарыбыз тең ушу таза жүрүш керек. Баш калаада абанын сапаты дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун белгиленген нормасынан 47,7 эсеге булганы чекендиги. Мындай аба адамзаттын ден соолугуна олуттуу таасир этерин адистер белгилеп келишкен. Мындан улам иш-чаранын негизги максаты дагы бул маселе менен жалгыз гана бийлик өкүлдөрү эле эмес, Бишкек шаарында жашаган ар бир жаран күрөшүүсү кажет экенин жеткирүү болуп саналат. Сиздер билесиздер да, негизи адамдар бир чети угат, кээ бир адамдар болсо көзү менен көргөндө жакшыраак өзүн эстеп калат да. Анан биз бул иш-чараны ошол шаарлыктардын баардыгына, анан жаш муундарга да ардамчы атабыз. Анткени алар ошо көзү менен көрүп, угуп, анан чыныгы иш-чараларды кабыл алганга мындай баягы чакырса деп атабыз да. Анткени бул смог маселеси, бул эле бийликтин эле маселеси эмес, бул ар бирибиздин салымыбыз бар. Ошондуктан эгерде ар бирибиз өзүбүздүн ошол энергияны кандай колдонобуз, түтүн чыгарган заттарды жакканга азыраак аракет кылабызбы, өзүбүздүн кылып аткан иш-чараларыбызга мындай привычка деп коет го, күнүмдүк тартибибизге кандай таасирин тийгизет. Ошону менен бирге ошол эле информациялык дагы, анан билим тармагындагы өнүктүргөнгө жардам берсе деп атабыз да. Анан менин оюмча мындай иш-чаралар көп болуш керек. Биз ошол мисалы үчүн социалдык тармактарды эле сүйлөп калып калбастан, ушундай искусство тармагында дагы жолугуп, бул жакты баардык жагынан мындай чоң баягы повесткага алып чыгышыбыз керек да. Антпесек биз жылдан жылга түтүн менен дем алып жүрө беребиз. Бул баардыгыбыздын мындайча айтканда биздин улуттун ден соолугуна чоң залал тийгизчү маселе болуп жатат. Коомчулукту санаар каткан Бишкек шаарынын ышын алдын алуу жана жоюу боюнча Бишкек шаарынын мэриясы кандай иштерди жүргүзүп жаткандыгы тууралуу Бишкек шаарынын өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу агенттигинин директору Курманбек Молдокулов өз сөзүндө маалымат берип өттү. Транспорт маселеси турат, коомдук транспорт. Ал боюнча жакынкы арада мына Бишкекке бүгүнкү күндө 48 автобус келди, газ менен жүргөн. Дагы 52 автобус келет. Былтыр биз программа кабыл алганбыз. Бишкек бул 2026-жылы көрктөндүргөн жана көрктүү шаар болот депчи. Ошонун негизинде быйыл биздин баардык котельный, 22 котельныйдын баарын биз газга өткөзүп атабыз, көмүрдөн. Андан тышкары мына коомдук транспорт боюнча маселелер бар болчу. Европейский банк жана Азиатский банк өнөктөштөрүбүз менен бирге быйыл дагы 370ке жакын
автобус алган жатабыз. Алар газ менен жана электромоторный менен жүргөн автобустар. Андан тышкары мына быйыл Бишкекте парктар, скверлер курулат. Набережныйлардын баарын оңдойбуз. Аламедин жана БЧК, анан кийин Аларча каналындагы. Кошумчалай кетчү маалымат аталган көргөзмө Гапар Айтиев атындагы улуттук сүрөт көргөзмөсүндө 3 февралга чейин көрүүчүлөр үчүн эшиги ачык.